Ассаламу алейкум, рахматулла баракатух. 8 июль 2020 жыл. Бизге Бирок коомдук бирикмесине Россиядан, чет өлкөдөн аябай адамдар көп кайрылып сурап атышат биздин жердештер. Эмне үчүн Кара көлдүн акыбалы кандай, эмне үчүн айтпай атасыңар, эмне болуп атат деп элдердин суранычы менен азыр мынакей видеоролик тартып турам. Кара көлдө абал эми жеңил сөз менен айтсак туруктуураак деп айтсак болот, бирок күндөн күнгө ооругандар көбөйүп атат деп айтып атышат. Кара көлдүн поликлиникасына эмне керек, эмне каражаттар жетиштүү, бардыгы эле биз Бишкекти көрүп атабыз. Бишкекте кандай гана ызы чуу болот, ооругандар көп болуп атат, каражат жетишсиз болуп атат. Анан ушу Кара көлдө бардык нерсе жетишип калабы, билип бергиле, айтып бергиле бизге деп кайрылгандар көп болуп атат. Андан сырткары приемныйда отургандар, больницага кирип келип атканда данныйыңды жазып, аты жөнүңдү жазып, жана дагы температураңды текшерген жерлерде балдар, кыздар отурат. Ошолордун да костюму жок, эмне үчүн андай, эмне костюм жетишпейби дегендер болуп атат. Мен сурадым, бардыгына эле костюм жетиштүү экен, бирок элдин сөзүн мен жеткирейин деп мынакей өзүм видеоролик турам. Эл ушуну сурап атат, сиздерден суранам. Медиктер, приемныйда отургандар, элди кабыл алгандар, сиздерден суранам, ушу костюм кийип, маскаңыздарды кийип жүргөн көрүп атам, перчатки кийип атасыздар, костюм кийип отуруңуздар. Кандай шарттарды колдонуш керек болсо, ошол шарттарды колдонуңуздарды өтүнөбүз. Анткени эл суранып жатат, эмне үчүн андай эмес деп. Андан кийин азыркы учурда главврачтын айтуусу боюнча бардыгы эле жетиштүү, бирок бир гана нерсе проблема экен. Бул жерде ИВЛ аппаратты билесиздер, бардыгыңыздар эле Бишкекте бүт алып атат. ИВЛ аппарат жетишсиз Кара көлдө. Кимдин колунан келсе, мынакей Москвадан бир үй бүлөлөр салып атышат. Кудай буйруса дагы келет ИВЛ аппараттар, ушул өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан салгандар бар. Жамат болуп акча чогултуп аткандар бар экен. Келиңиздер, Кара көл шаарына ИВЛ аппарат керек, обязательно керек. Анткени если бизде дагы Бишкекте болуп ооругандар көбөйүп кете турган болсо, ИВЛ аппарат жетишсиз. Чет өлкөдө иштеген кара көлдүк жердештерге кайрылам, бул Россия эле эмес, баардыгына кайрылам. Келиңиздер, биргеликте ушул жаман ооруну жеңгенге аракет кылайлы, чогуу чыгайлы. Бул чоң бир согушка дегендей деп айтсам болот. Ошондуктан баарыңыздарды чакырам, келиңиздер, колдон келишинче жардам берели. Если акчасын чогултуп койгондор болсо, биз номерлерди калтырабыз, ушул номерлерге дагы чалып билип бизге салсаңар болот. Же болбосо ушул главврачтын өзүнө деле салсаңар болот. Кандай болбосун ушу Кара көлдүн поликлиникасына ИВЛ аппараттар келсин. Баардыгыңыздардан суранам, колдон келген жардамыңыздарды бериңиздер. Биз өзүбүздүн счеттордо көрсөтөбүз, ушу ИВЛ аппаратка акча чогултуп баштайбыз иншаллах. Өзүбүздүн счетторду көрсөтөбүз, ушу счетторго да салсаңыздар болот. Буйруса биз ИВЛ аппараттан да жардам бергенге аракет кылабыз. Костюмдарды, перчаткилерди, жана дары дармектер дагы эми Бишкектен көрүп атасыздар, блогерлер чыгарып атат, эмнелер жетишсиз, эмнелер жетишпей атат. Азырынча бардыгы эле жетиштүү деп турушат, бирок оору көбөйүп кете турган болсо дары дармек жетпей калышы мүмкүн. Ошондуктан запас акча кармап биз азыр чогултканга аракет кылып атабыз. Кандай гана убакыт болуп кетпесин, запаста акча болуш керек экен. Азыр билбейбиз, алдыда дагы кандай кыйынчылыктар күтүп турат. Ошондуктан баарыңыздарды чакырам. Анан Россияда дагы Кара көл жаштары жаматы бар. Ошол жаматтын дагы өзүнүн башчысы, жетекчиси бар, Жеңиш деген бала бар. Россиядагы иштегендерге мен бардыгыңыздарды ошол баланын номерин ушул видеонун описаниясында калтырам. Жеңиш деген бала. Ошол балдар дагы Кудай буйруса ушул Кара көлгө жардамыбызды тийгизебиз деп акча чогултуп жатышат. Постоянно акча чогултуп, постоянно жардам беришет. Азыркы учурда ушул жардам беребиз деп турат, бирок чечелек кайсы тармагына. Кудай буйруса кимде ким ушул Россияда иштегендер жердештер болсо, ошол Жеңиш деген балага кайрылып, ошол менен кеңешип, акча чогултуп бизге салсаңыздар болот. Бардыгыңыздарды чакырам, чет өлкөдө иштеген, Кара көлдө жашаган, Бишкектеги жашаган баарыңыздарды чакырам. Келиңиздер, Кудай буйруса ошол
кара көлдүү жаман оорудан ушу адамдар ооруп кала турган болсо оорубасын, бирок ооруп кала турган болсо биргеликте жардам берели иншаллах. Тамак аш менен сурагандар бар. Кандай болуп атат тамак аштары? Мынакей ооруп жаткан адамдар бар экен, ошолорго дагы врачтар бар, жаткан адамдар бар. Тамак аштары кандай деп сурагандар да бар. Мен ошол жерде иштеген медсестраларга, врачтарга баарына кайрылат элем. Биздин номерлерди калтырабыз. Эмне жетишпей турган болсо, маска жетишпейби, тамак аштан кыйналып атасыздарбы? Ушул ооруга эмне каражат керек болсо, ошол каражаттар жетишпей турган болсо чалыңыздар. Биз иншалла колдон келишинче алып бергенге аракет кылабыз. Мен дагы айтып коеюн, элдин атынан врачтар, медсестралар кимиси болсо дагы бизге кайрылсаңыздар болот. Эмне жетишпей аткан болсо иншалла биз кыйра тебебиз, бирок колдон келишинче жардам беребиз. Элдин сөзүн жеткирип коеюн, элдер сурап жатат. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.